Жалал Абад шаарынын Борбордук базарында катталган өрттүн себептерин аныктоо боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик соттук экспертизалык кызматы тарабынан өрттүк техникалык экспертиза дайындалды. Алар окуя болгон жерде тиешелүү текшерүү иштерин жүргүздү. Ага ылайык иликтөөлөрдүн жыйынтыгы менен алдыдагы күндөрү тилсиз жуоонун келип чыгуу себептери боюнча кошумча маалыматтар берилет. Кала мэри Мурат Алатагаев күйгөн базар айланасын тез күн аралыгында иретке келтирүү үчүн тийиштүү тармактарга тапшырма берди. Мындан тышкары материалдык чыгымга кептелген соодагерлердин орундарын кайра калыбына келтирүү боюнча базарда күйгөн орундардын жеке менчик ээлери менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтып, жергиликтүү бийлик тарабынан мыйзам чегиндеги жардамдар көрсөтүлөөрүн кошумчалады. Ага ылайык жабыр тарткандардын убактылуу соода жүргүзүүсү үчүн орундар каралып жаткандыгын, аны менен бирге шаардагы Береке базарынан 3 ай аралыгында акысыз орундар берилерин билдирди. Эскерте кетсек, 21 августка караган түнү Борбордук базарда ири өрт кырсыгы катталган. Бул боюнча Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө өрт коопсуздугунун эрежелерин бузуу катары катталып, Кыргыз Республикасынын Жаза кодексинин 261-беренесинде көрсөтүлгөн кылмыштын белгилери боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Көптөгөн жарандарыбызга материалдык чыгымга учурашып, базар өткөн кесепет менен бүгүнкү күндө соода сатык иштерине базарды биз бул жерде убактылуу жапканбыз. Бул баягы киши колдуу болду, же болбосо башка бир себептер менен болду. Ошону аныктамайынча базарды убактылуу жапканбыз. Бизге мына 100дөн ашык кишилер мээлер келишип, бирден бир талаптар ачкан. Батыраак ушул экспертизаны бүтүрүп, ачып берүүгө деген суранычтарды айтышып аткан. Анын негизинде биз мына бүгүн бүттүк. Ошого азыр келип, рухсат берип атабыз.